Жүздөгөн жаштарды кесипке тарбиялаган бул лицей кейиштүү абалга кептелген. Ошол эле учурда лицейдин аянтынын айрым жерлери сатылып, менчиктештирилип кеткени тууралуу маалыматтар айтылды. Мамлекеттин менчигине кол салгандар тууралуу учкай кептер бар экендигин аталган лицейдин директору да айтууда. Анын мында келгенине 2 айдын жүзү болгон. Бул убакыт аралыгында окуу жайга аудиттик текшерүү жүргүзүү үчүн эсептөө палатасына чейин кат жолдогон. Мурун сатылып кеткенин дешет, мурун депчи. Кайсы жыл кандай экенин анча маалыматым жок. Кызып да сурап көрбөдүңүз, Эми ал мурун дегенден мен уже ал көп жыл болду деп атышат. Анан мен ал биздин өзүбүздүн ограничение тургандан кийин ага эме алган. Сатылып кетти делген аянтта учурда имараттар салынып, ишмердүүлүк жүргүзүлүп келери айтылууда. Ал эми ал жерге ээлик кылгандар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок ошол жайдын менеджерине да суроо салып көрдүк. Ал бул боюнча так эч кандай маалымат айта албастыгын гана билдирди. Я офис менеджер, начальства нету. Байке пришел, попросил выйти. Начальства нету. Будет только в понедельник. Ал эми кесиптик лицей союз учурунан бери оңдоп түзөөдөн өтпөптүр. Дээрлик 40 жылга чукул убакыттан бери сырдалбаган бул имарат сырттан караганда кадимки мал кармаган сарайга окшоп калган. Ал эми практикага пайдалануучу техникалык каражаттары таптакыр эле тамтыгы чыккан. Аталган кесиптик лицейде азыр мына ушундай техникалар турат экен гаражында. Деген менен бул техникалар өзүңүздөр көрүп тургандай эле абалы таптакыр жараксыз абалга кептелген. Бул техникалар буга чейин аталган лицейде айыл чарба багытында окутуучу атайын кесипти үйрөтүүдө пайдаланып келишкен. Бирок азыр өзүңүздөр көрүп тургандай эле таптакыр жараксыз абалда турат. Ошентсе дагы азыркы күнгө чейин ушул лицейдин балансында жазылуу экен. Бирок булар жараксыз таптакыр жарабай тургандыгын мындагы адистер айтып түшүндүрүп жатышат. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул трактор дейбизби, ушул техниканын таптакыр жарамдуулугу жок экенин көрүүгө болот. Мен жеке оюмча бул деген мурунку жетекчи жооп бериш керек да бугачы. Эмне үчүн ушундай акыбалга келген? Муну мисалы деген жаңы директор өткөзүп алган жери жок. Момундай акыбалда кандай кылып өткөзүп алат? Анан кийин буну списанияга чыгарыш үчүн дагы мунун эме дегени бар да, өзүнүн шарттары бар. Минимальный комплектация деп коет да. Мотор жанагындай эмелер болуш керек, анан жанагындай аварийный дегени эми анча-мынча жери жетишпеген мындай минимальный комплектациясы болуш керек да. Ошондо гана анан списанияга караса болот да. Помочь, если по возможности. Мүмкүн болсо техникаларды эсептеп чыгуу керек. Жана жок дегенде металлга тапшырсак, лицейге кандайдыр бир жабдууларды алсак болмок. Балдар үчүн ашпозчу же ширетүүчүлөр үчүн. Биз мында балдарды окутабыз. Ал эми жабдуулар учурда арзан эмес. Белгилүү болгондой жабдууларсыз окутууга мүмкүн да эмес. Теориядан тыш практика болушу зарыл. Кесиптик лицейдин спорт залы да бар, бирок бул жактагы адистердин айтымында бир канча жылдан бери эшиги бек болуп турган, жаңы эле ачышты. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай эле лицейдин спорт залы таптакыр жараксыз болуп калган. Анткени көп жылдан бери мында сабак өтүлбөй, эшиги көп жылдан бери бек болуп турган. Адистердин айтымында буга чейин бир топ өз күчүбүз менен оңдоп көрүүгө аракеттендик, бирок мүмкүнчүлүк болгон жок деп айтып атышат. Мындан улам учурда мында билим алган студенттер, мындайча айтканда, спорт залы жок, сыртта сабактарды өтөбүз деген дагы мындай маалыматтарды айтып атышат. Вот пытались наводить здесь порядок. Бул жерди жыйнап жууп көрдүк. Жаан жааган учурларда бул жерде сабак өтчүбүз. Ал эми суук түшкөндө уланта алган жокпуз. Жетекчилик керектүү жардам бере алган жок. Мына көрүп турганыңардай абал ушундай. Ал эми лицейдин жайгашкан жалпы аянты 3 гектар 20 сотук жер экенин окуу жай жетекчилик айтууда. Тагыраак маалымат алуу үчүн Чүй облустук архитектурага да кайрылып көрдүк. Деген менен базада аталган лицейдин аянты каттоодо да жок болуп чыкты. Алынган документтер боюнча, лицей боюнча бүгүнкү күндө документтер чыккан жок. Архивде жок экен. Архивде жок экен да. У нас в архитектуре. Ал ничүн андай болуп калышы мүмкүн? Буга себеп кандай? Аны мен айта албайм. Себеби эдин акты боюнча түшкөн заявленияларды карап чыктым.
по программе. А журнал боюнча да карап чыктым. Балким бул илгерки союз мезгилинде балким курулган зданиялар, поэтому у нас не имеется. Белгилсек, Аламүдүн районундагы номер 37 кесиптик лицейинде жалпы 174 студент билим алып, кесиптин 6 түрү боюнча окутулат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион Чүй облусу.